Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өткөнкү сабагыбызда ашказан оорусун кымыз менен дарылоо туурасында айтып өттүк эле. Ал эми бул сабагыбызда ошол ашказан сиңирбей калган болсо, ошонун дарылоо жолу кандай? Ошол туурасында бир аз кеп козгой кетебиз. Эгерде сиздин ашказаныңыз ооруп, тамак сөңүрү алсыздап жаткан болсо, анда кээ бир нерселерди бир аз токтотуп туруу керек болот. Мисалы, камыр. Бул ашказанга эң көп зыян алып келет. Ашказандын тамак сиңирүүсүнө көбүнчө тоскоолдук боло турган ушул камыр. Ошол камырды бир айча бир аз токтотуп турасыз. Мисалы, манты жеп жаткан учурда анын ички этин, фаршын жакшылап эле жей бересиз. А бирок сыртындагы камырын бир аз жегенден токтоп турасыз. Самсыны да жеп жаткан учурда ички фаршын жейсиз дагы, бирок сырткы камырын токтотуп турасыз. Ошол сыяктуу лагман жана башка камырдан жасала турган тамактардын камырын бир айча токтотуп туруу. Бир айча токтотуп туруп, ошонун ордуна көбүнчө мөмө жемиштерди жесеңиз, мурунку сабакта айтылгандай эле кымызды ичип турсаңыз, ашказандын тамактын сиңирүүсү жакшыраак болот. Көбүнчө биз кетирген каталардын дагы бири, биз курсагыбызды жакшылап тойгузгандан кийин, мисалы эт менен же болбосо чучук менен ашказаным сиңирбейт, ошо жакшыраак сиңирүүсү үчүн деп туруп биз газдалган сууну ичип, биз деген ашказаныбызга көбүрөөк зыян алып келебиз. Ошондой кылган учурларда өттүн иштебей калуусу мына ушул учурларда болот. Негизинен ашказанга канча күч келген болсо, ашказан өткө сигнал берет дагы, өт ошого жараша кислоталарды тамызат. Эгерде сиз толугу менен тамактангандан кийин үстүнө дагы газдалган сууну ичип ала турган болсоңуз, анда өт канча тамызаарын же болбосо канча кислота жөнөтөрүн билбей калат дагы, анан өт дагы жөнөтпөй коет. Ошо менен биргеликте баягы газдалган суу денеге пайда болсун деп күчтүү жеген тамактарды көбүнчө өлтүрөт. Ошондуктан ушундай нерселерден сактанып, табигый нерселер менен азыктанууга кадам таштайлы.